Тобо. Бардық мұсылман еркек, аял тобо келтіруге тиіш. Алла Таала Құран-ы Кәрімде мындай дейді. Тахрим сүресі. О имандылар, Аллаға шындап тауба қылғыла. Башқа бір аятта Хашим сүресі. Алланы ұмытқандардан болбоғыла. Алла аларға өздерін ұмыттырып салған. Дал ошолор бұзықлар деп айтылады. Аяттағы Алланы ұмытышты деген сөз Алла Таалаға берген уалаларынан тайып, анын бұйрықтарына мойын сынудан баш тартышты деген манини туйындырат. Алла да аларға өздеріні ұмыттырды деген сөз болса, жаман нәрселерден баш тартып, жақсы іштерді жасауны Алла аларға ұмыттырып қойды деген маниге келеді. Айша энебиздин радиаллаху анха айтуусуна караганда, пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Аллаға жолугууну каалаган киши менен Алла да жолуккусу келет. Ага жолугууну каалаган киши менен ал да жолугууну каалабайт. Аяттын аягындагы дал ошолор бузуклар деген сөз менен Алла Таалага каршы чыгып, өз акыреттерин кыйроого учураткандарды өзүнүн туура жолунан чыгып кеткендерди айтып жатат. Негизинен дене кумарына байланышкан күнөөлөрдүн кечирилишинен үмүт кылууга болот. Бирок түпкүлүгүндө текебердик жана ширк болгон күнөөлөрдүн кечирилишин күтүү кыйын. Себеби иблистин каршы чыгуусунун түпкүлүгүндө текебердик жана менменсинүү жатат. Мына ошондуктан өлүм келе электе күнөөлөрдөн баш тартып тооба келтирүү керек. Себеби Алла Таала мындай дейт. Ал өз пенделеринин тообосун кабыл алат, күнөө иштерин кечирет. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдөн тооба келтирген киши эч күнөө кылбагандай болот деп айткан. Бир икаяда мындай деп айтылат. Бир киши кылган күнөөлөрүнүн баарын бир дептерге жазып жүрчү. Бир күнү дагы бир кылган күнөөсүн жазуу үчүн дептерин ачты. Бирок дептерде күнөөлөр эмес, төмөнкү аят жазылуу экен. Алардын күнөөлөрүн Алла жакшылыктарга алмаштырат. Ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жибий турган учур келбедиби? Силерден мурдагы китеп берилгендерге окшобогула. Убакыттын көп өтүүсү менен алардын жүрөктөрү катып калган. Жана алардын көбү бузуклар. Башкача айтканда, ширкти ыйманга, зынаны кечиримге, күнөөнү бейкүнөөлүккө жана Аллага моюн сунууга алмаштырып коет. Азирети Умар Мадинанын көчөлөрүн кыдырып баратып, койнуна шарап катып бараткан жигитти жолуктуруп калат. Умар радиаллаху анху койнуңа эмне салып алгансың деп сурайт. Жигит чындыкты айткандан уялып ичинен: "О жараткан Алла, мени Азирети Умардын алдында уят кыла көрбө, аюумду жашыра көр. Мындан ары эч качан шарап ичпейм" деп жалбарат. Анан Умарды карап туруп, момундардын башчысы: "Бул жөн эле уксус" деп жооп берет. Азирет Умар: "Кана көрсөтчү" деп сурады эле. Жигит койнундагыны ага сунду. Текшерип көрүшсө, чын эле уксус болуп чыкты. Мына, бир пенденин башка бир пендеден коркуп кылган тообосун карагылачы. Чын дилден кылынган тообонун урматына Алла Таала шарапты уксуска айлантып койду. Эгерде күнөө иш жасаган бирөө кылган күнөөсүнө өкүнүп, чын дилден тооба келтире турган болсо, Алла Таала да анын бардык күнөөлөрүн соопко айландырып коет. Абу Хурайра радиаллаху анху баяндайт. Бир күнү куптан намазын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге окугандан кийин сыртка чыктым. Жолдо баратсам, алдыман бир аял чыгып: "Абу Хурайра, мен бир күнөө кылып койдум. Тооба кылсам кабыл болобу?" деди. "Кандай күнөө кылдың?" дедим мен. "Зына кылып, кийин ошол зынадан төрөлгөн баламды өлтүрдүм." Сен куурапсың. Анын ас келгенсип дагы бир жанын өмүрүн кыйган экенсиң. Эми тооба кылсаң да болбос деп Алланын алдында касам ичем дедим. Муну угуп аял эстен танып жатып калды. Ал тууралуу ойлонуп баратып өзүнчө:
арабызда Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам тұрғанда, мен өкім шығарып салғанмын ғой деп, дару қайтып барып оқияны пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам айтып бердім. Алланың елшісі мындай деді: өзің да күнәкөр болдың, аялды да қиыруға ұшыраттың. Алар Аллаға қошып башқа құдайларға табынбағандар, Алла өлтіруге тыйым салған тірі жанды ұқықсыз өлтірбегендер, жана аяғы сұйықты қылбағандар, кимде-ким мұны жасаса, ал жазаға тартылады. Қиямат күнінде алардың жазасы 2 есе болады, жана ал анда төөлүккө коркулунат. Ал эми ким өкүнүп тооба кылса жана жакшылык иштерди иштесе, анда Алла алардын жаман иштерин жакшы менен алмаштырып коет. Акыйкатта Алла кечиримдүү, мейирман деген аятты уккан жок белең. Ошондо жаңылыш өкүм чыгарганымды түшүндүм. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жанынан чыгып, менден өкүм сураган аялды ким таап берет деп кыйкырдым. Жаш балдар Абу Хурайра акылына адашып калыптыр деп шыбыраша башташты. Мен аларга карабай чуркап жүрүп баягы аялды таап, маселени түшүндүрдүм. Ал кубангандан кыйкырып жиберди. Анан: менин бир бакчам бар. Аны Алла жана анын элчиси үчүн садака кылдым деди. Икая. Күнөөкөрлүгү менен жалпы элге аттын кашкасындай таанымал бир киши Хасан Басринин сабагына келди. Ошол учурда Хасан Басри элге ыйман келтиргендердин жүрөктөрү Алланын эскертмеси түшкөн акыйкатына жибий турган учур келбедиби деген аятты окуп берип жаткан. Аятты окугандан кийин өтө жакшы баян куруп берди. Жамаат ыйлап укту. Аңгыча бир жаш жигит ордунан туруп: о момундардын эң такыбасы, Алла мен сыяктуу күнөөкөрлөрдүн да күнөөлөрүн кечиреби деп сурады Хасан. Хасан Басри: ооба, Алла Таала сенин күнөөлөр үчүн кылган тообоңду кабыл кылат деп жооп берди. Бул суроо жоопту уккан баягы күнөөкөр кишинин өңү кубарып барып, бир кыйкырып алып, эстен таңып жыгылды. Анан кайра өзүнө келип Хасан Басриден: о устаз, улуу Алла мага окшогон күнөөкөр пенденин да тообосун кабыл кылабы деп сурады. Хасан Басри ага: күнөөкөр пенденин тообосун кечиримдүү Алладан башка ким кабыл кылат деди. Ошондо жигит алакан жайып төмөндөгүдөй дуа кылды: о жараткан Алла, тообомду кабыл алып, күнөөлөрүмдү кечирген болсоң, мени түшүнүктүү жана зээндүү пенде кыла көр. Курандан жана илимден эмне уксам эсиме сактап калайын. О жараткан Алла, мага өтө мукам үн насип кыла көр. Сенин Кураныңды укканда, уккан кишинин жүрөгү канчалык каттуу болсо да жумшарып, ыйманга келгидей болсун. О жараткан Алла, мага адал жана эч күтпөгөн жерден ырыскы бере көр. Алла Таала бул пенденин кылган дуасынын баарын кабыл алды. Анын зээнин күчтүү кылды. Ал Куран окканда уккан кишинин баары тообо келтирип, үйүнө ар күнү бир чөйчөк сорпо менен 2 нан келип турчу. Булардын кайдан келгенин да эч ким билчү эмес. Бул көрүнүш ал пенденин өлүмүнө чейин уланды. Бул Алла Тааланын чындап тообо келтирген пенделерине берген насип эле. Анткени Кудай деген кур калбайт эмеспи? Бир аалым. Пенде тообо келтиргенде тообосунун кабыл алынып, алынбаганын биле алабы деген суроого бул тууралуу анык айтылган өкүм жок. Бирок анын белгилери бар. Алар: пенде өзүн күнөөлөрдөн оолак көрөт. Жүрөгүндө кубаныч азайып, ааламдан Алла Тааланын кудуретин сезет. Жакшы кишилерге жанашып, бузукулардан оолактайт. Дүнүйө байлыгынын азын көп, акыретке байланыштуу иштердин көбүн аз көрө баштайт. Көңүлү ар дайым Алла Таала парз кылган нерселер менен алек болот. Тилин тыят, ар дайым ойлоо жүрүп, кылган күнөөлөрүнө өкүнөт деп жооп берген.